Мен Россия өлкөсүнөн жазып жатам. Мен жашаган жерде 3 улут жашайт. Кыргыздар, өзбектер жана тажиктер. Суром төмөндөгүчө. Кыргыздар, өзбектер намаз окугандар аз. Көбүнчө тажиктер намаз окушат. Ана мен да намаз учурунда намаз окуйм десем, тажик туугандар башка мазхабта окушат. Алардан бөлүнүп окуйм десем, өзүм жалгыз окуп калам. Башка мазхабта окугандар менен чогуу намаз окусам болобу? Карап туруңуз. Тажиктер эле, өзбек, кыргыз, казак бар эле биз ханафи мазхабта. Эгерде башка мазхабта дегениңер азыр мүмкүн бир салафи болушу мүмкүн, же болсо исмаили болушу мүмкүн. Исмаилиттер дагы бар да, көрдө Бадахшанда. Алар шияларда, анын аркасын алар менен чогуу намаз окусаңыз болбойт. Болбой калат, намаз болбойт. Эгерде салафи болуп кеткен болсо, намаз окусаңыз боло берет. Бир шарт менен алар бутун жууган болсо, наскисине мас тартпаса. Наскисине мас тартып отурган болсо, жок, анда ыктыда кылбайсыз дагы. Өзүңүздүн путуңузду жууп, жакшынакай, же болсо масыңыз болсо, масыңызга тартып окуй бересиз. Менин суром, Кыргызстан көпчүлүк ханафи мазхабты карманабыз. Борбор шаарларда, намазканаларда, же кээ бир мечиттерде 4 мазхабтын бирөөсү имамчылыкка өтүп калат. Ошол кандай болот? Мен ханафи мазхабты карманам. Ичимен аларга кошулбай, өзүм окуй берем. Жо биздечи 4 мазхаб жок туугандар. Кыргызстанда туура 4 мазхаб эми дүйнөдө бар го. Бирок Кыргызстанда биз кайтара турган болсок 99% эле бар эле ханафи мазхаб. Салафи зейиндегилер, этикаттагылар бар. Кыргызстандын жараны, бирок аларга дагы айтат элек. Тууган, чырлуу болбош үчүн, күмөн болбош үчүн путту жууп алгыла. Наскиге мас тартсаң, мейли өзүң окшогон этикат кылгандарга өтө берет. Бирок бизде ханафи мазхабтагыларга өтпөй калат да. Ошондой эле мисалы карап туруңуз. 4 мазхабта кичине бизден bir жерден тишпиштен кан чыгып кетсечи, дарат сынат да, шафийлерде сынбайт да. Алар да чыгып кетсе окуй берет, аркасына ыктагысак биздики болбой калат да. Түшүнөсүңөрбү? Эми ошондой эле аял кишиге мына колуңуз тийсе, бизде дарат сынбайт, алар да сынып калат да. Эми сизге бир тийген болсо, аял кишигечи, сиз намазга чыгып алсаңыз сизге сынган жок, бирок аркалар алардыкы эмне болуп калды буяга? Ошон үчүн имамга жолдомо. Намаздан кийин аркаңда ар кандай адамдар окуйт. Сен таратты жаңылап эле оку. Имам, чтоб аркасында дагы экинчи этажда мына окшогон жерлерде мисалы аялдар келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ниет кылып коюш керек. Имам эгерде аялдарды аркасынан ыктыда кылганга ниет кылбаса, аялдар намазы кабыл болбойт. Эркектерге жакшы угуп алыңыз. Имам мисалы окуп атат, bir okuat деле аркасынан келип пешим окуп аткан ыктыда кылдыңыз, ниет кылбаса да сиздин намазыңыз боло берет да. Түшүндүңүзбү? Салам бергенден мен сизди ниет кылган жокмун деп. Карасам мен жакшы көрбөгөн адам экен да. Ниет кылган жокмун десе деле бол, намаз боло берет. Кылдым, кылбадым кызыктырбайт. Түшүндүңүзбү? Бирок аркада эгерде аял ыктыда кылса, же үйүңөрдө делечи, аялыңар, апаңар же болсо жагы бир аялдар келип калды, сиздер алдыдасыздар, аялдар аркада. Имам аялдардыга дагы имамдыгын мойнуна алуу ниетин кылбаса өтпөйт. Түшүнөсүңөрбү? Биздин мазхабта ошондой туугандар. Ошон үчүн имамга даратты жаңылап койсун. Ошо аркадагы адамдардын дагы ниеттерди жакшынакай кылып койсун. Чтоб аркадагы адамдардын бардыгын тегиз намазы болуп кала тургандай.